Гүлшан эже, кутман күнүңүз менен. Маанайыңыз жакшыбы? Жакшы, сонун. Сиз менен көрүшүп атканыма аябай кубанычтамын, Гүлшан эже. Бир сонун убакта жашап атабыз дейинчи. Сонун убакта жашап атабыз. Жашообузда күнүгө шайыр заман болуп атат. Жашообузда бир сыйкырдуу көрүнүштөр аябай көп болуп атат. Анан ошо бүгүнкү күн жөнүндө, бүгүнкү энергиялар жөнүндө сөз кылайлы. Гүлшан эже, күн тутулду, ай тутулду, кармический коридорго кирдик, чыктык. Эмнени күтүшүбүз керек? Кандай энергиялар болуп атат? Эмне өзгөрүүлөр болот дагы? Прогноз да. Өзгөрөр кандай, ким кандай акыбалда болсо, ошондой өзгөрүүлөр күтүлүүдө. Ошо коридордон баштабайсызбы? Күн тутулуп коридорго киргенде эмне болду? Ал коридордун ичинде ар бир адам өзүнүн тараканы деп койсо болот, ошол таракандар менен кездешүү болду. Анткени кимде кандай проблема болсо, кандай коркунучтар болсо, ошол сыртка чыгыш керек болчу. Түшүнсөң, ошол нерсе чыгат. Түшүнбөсөң, ошол нерсе менен денеге блок туруп калат, иши болушу цемент болупчу. Анткени баягы сердечно-сосудистый системаны элестеткенде, бул баягы канализацион труба сыяктуу эле болуп атат да. Анан ошонун ичине пенобетонду куйганда катып калат. Ал катып калгандан кийин проход жок болду, токтоп калды. Ошол нерсе менен азыр кимдер аябай коркунучтуу бар болсо, таарынычтар көп болсо, көрө албастык көп болсо, баягы бирөөнү сынап кабыл албаган нерселер көп болсо, ошондой адамдар пенобетонго урунат десе болуп калат. То есть ал өзүнүн трубасына пенобетон коюп салгандай эле болду да? Ошондой эле болуп калды. Анткени баягы мээримдүү, кечиримдүү болуш керек. А бул ошондой нерсеге биз тилекке каршы чыга албай калдык. Анан ошондой таасир берип, ошо денеде баягы оорулар пайда болуп калышы мүмкүн, анан мамилелер бузулуп калышы мүмкүн. Тем более баягы бул айтылып аткан сөз, буга чейин айтылып аткан сөз, жаңы мамиле түзүлөт деп атпадым беле. Ошол нерсе азыр мисалы үчүн көп жылдан бери бүлө жашап атат. Баары сонун, баары жакшы, балдар бар, баары сонун. Бирок эгер ошонун ортолорунда түшүнбөстүктөр көп болсо, ошол үй бүлө ажырап кетиши мүмкүн. То есть вибрациялар туура келбесе, ажырашып кетет, Ажырашып кетиши мүмкүн. Ажырашпаса да түшүнбөстүк менен сүйлөшпөй калышы мүмкүн. Же баягы жек көрүү деген нерсе сезим болуп калышы мүмкүн да. Ошол нерселер. Анан ошондон ичине алысыраак болуш керек. Баягы акылман болуп, туура кабыл алып, ошол эгер анализ кылып, ошонун баарын түшүнсө, анда блоктор өзүнөн өзү чыгып кетет. Гүлшан эже, ушул нерсе эне баланын ортосунда да болушу мүмкүнбү? Оп-оңой. Да? Эне бала, кайнене келин, бала атасы менен баласы, иш кылса бүт тармактар да. Ушул эми вибрациянын туура келбешиненби, же энергиялардын таасириненби, же знаниянын жогунанбы? И то, и другое. Анткени билим болбосо, болуп аткан процесстерди түшүнгөнгө кыйынчыраак болуп калат. Энергия баарын көбөйтөт. Эметип атат, кандайча десем, сыгып чыгарып атат десем болот да. Анткени баягы маскалар менен кандайча, ой, үй бүлөм сонун. Баары тим эле вот сонун, Внешне. А ичинде проблема бар да. Вот азыр вот маскалар деп атканым, баары внешне сонун болуп аткан нерсе, бирок ичинде наразычылык, туура эмес нерселер бар болсо, ошол азыр сыртка чыгарылып атат да. Сыгылып чыгарылып атат. Не просто бул баягы орусча айтканда снимать и срывать. Бул эки башка нерсе болуп атат да. Вот азыр именно срывание болуп атат. Анткени
вроде сыртынан баары сонун, баарын кабыл алып атабыз, бири-бирибизге күлүп атабыз. А ичинде нааразычылык бар. Аны эч жака жашыра албайсың. Ошол үчүн бул энергия баягы калп энергиялар ошолор иштебей атат. То есть, если сен калп айтып күлүп атсаң, бул баары билинет. Анткени энергия баары сыгып салат да, ошону баарын чыгарып салат. Калптын күнү бүткөн турбайбы? Калпты айтканга невыгодно. Или себе дороже тарынгангачы. Демек, ошол нерсени азыр баягы карма аннулирование деп атпаймынбы? Карма аннулирование болгондон кийин азыр көрдүң, уктуң, анализ кылдың, бошоттуң, кетирдиң, все. Таза барактан баштап дальше метсе болот. Ошону. А эгер аны бошото албасаң, анда тилекке каршы аң күтүп атат. Пропусти. То есть мен эгерде бир туура эмес иш кылып алдым, ошону туура эмес иш кылганымды түшүндүм, мойнума алдым, бүттү, карма жок. Башка бирөөлөр болгон менен болгон мамилемде, допустим, эгерде мага туура эмес мамиле болуп калган болсочу, к примеру айтып атам да эми. Ал үчүн барып урушуп тутуп алганга керек деле жок го дейм. Бурулуп басып кетер, унчукпайлы. Унчукпастан, анткени канчалык реакция кылсаң, баягы эмоционально, сезим менен канчалык реакция кылсаң, бул жүк кайра өзүңө оор болуп келиши мүмкүн. Бул азыр толкун кичине башкача иштеп атат да, энергиялар башкача иштеп атат. Анткени азыр бир нерсени айтып коеюн, бул бизде ошол эле мисалы үчүн мүмкүн оборотная сторонасы болуп атат. Мен бирдемке суранып атам. Мисалы үчүн Кудайга жалынып суранып атам. Мындай болсун, тигиндей болсун, мага тени бер, муну бер. Бирок бул баягы молитва, кыргызча намаз деп коеюн, ошол нерсе уже кабыл болбосо, пространство баары жайылып кетип атса, кабыл болбой, кантип ал нерсе иштеп баштайт? Иштей албайт. Так, еще раз. Түшүнбөй калдым. Демек, эмне каалообузду айтып, Кудайдан сурануунун кереги жокпу? Сураса болот, бирок көпчүлүк үчүн суранса, ошонун арасында мен бармын деген кыргыздарда сөз бар. Ошол нерсе аябай мукмуш иштейт. А вот мен үчүн, өзүм үчүн, анан мен туура эмес иш кылсам, туура эмес кабыл алсам, кайра туура эмес токтой турган ордуна барып апчып алып урушсам, тытышып, скандал жасасам, бул толкун ойто дагы чоңоюп, 10 эсе көбөйүп, үстүнөн дагы жабат. То есть башкага жакшылык кылып, башканы көтөргөнгө аракет кылсак, ошол энергиянын таасири өзүбүзгө келип тиет экен да? Жаманды жакшы кылып, жакшыны мыкты кылып, ошол принцип дагы эле иштеп атат. Эгер бул принциптан чыгып, баягы жаман, жакшы болсо деле жамандасак, бул эми жалган нерсе да. Бул жалган толкун, жалганды кабыл албайт. Только жакшы, только күлүп, только жакшы мамиледен башка эч кандай эчтеке кабыл болбойт да. Сонун керемет. Бул ошондо май айындагы кармический коридордон чыккандан кийинки энергиябы? В принципе, бул энергия уже көптөн бери иштеп атат. Канча десем, бир жарым жылдай. Бирок бул азыр баягы катуураак, көзгө көрүнө турган, баягы сезим менен, иштер менен уже прям дагы көзгө көрүнө турган нерселерге башталды да. Так, бул эми убактылуу нерсеби же мындан ары дальше көбөйбү? Көбөйөт. Анткени буга чейин энергиялар кандай түшчү? Баягы ичине жан тамчылады, себелеп койду. Ошону кабыл алышыбыз керек. Убакыт берилип атат. Дагы тамчылап койду, дагы кабыл алдык, дальше продолжаем дегендей. Бирок азыр бул энергиялар баягы аябай катуу жан жагандай токтобостон. Чакырам койгандай болуп, ошондой катуу суу төгүлүп атат көп. Ошол нерсеге уже биз даяр болушубуз керек.
анткени бул энергиялар мынчалык катуу иштейт. Эгер соответствие жок болсо, келип аткан түшүп аткан энергия термелүү деп атпайбызбы, частота физический термин катары караганда. Ошондо кандын ичинде коюлуу болуп башталат. Коюлуу болгондон кийин естественно сосудистый проблемалар көбөйөт. Но эгер ошонун баарын тест кылып алганда кан кадимкидей жибип, жеңил жүрүп, кровеносный система иштеп баштайт да. То есть мына магнитный бурялар болуп атат, күндөн аябай катуу всплеск солнечной энергии болуп атпайбы, гелиоторакс, как раз пик болуп отурабыз азыр. Ошол нерселер психикага таасир берет катуу. Анан магнитный буря мисалы үчүн мурун 2 балл, 3 балл, максимум 4 баллга чейин чыгып аткан. Мына азыр майдын где-то 20-ларынан кийин 8 баллга чейин резко чыгып кетиши мүмкүн. Ошол нерсеге биз чыдашыбыз керек. Демек кан тамырды өзүңдүн денеңде, өзүңдүн организмде сенин мамилең менен оңдосо болот. Мурункуда кылып суу менен кануусу суюлсак болбойбу? Например, мурун кан коюлган кезде сууну көп ичиш керек, кан суюк болот дечилик да. Суу менен деле ичсе болот, ну как вариант. Сууну көбүрөөк ичишибиз керек экен да. Аябай көп ошо ойдон, анткени ойлогондун астына ойлошуң керек. Ойлонодон мурун. Анан бирдемке кылыш керек. Буга чейин ойлонуп анан иш кылчу элек. Азыр болсо ойлонгондун астына ойлонуш керек. Анткени резко, быстро материализация болуп башталды. Жаңы эле айтып кеттиңиз, солнечный вспышкалар болуп атат депчи. Мурунку бир эфириңизде айттыңыз эле, күндө черная дыра пайда болду депчи. Ошол жөнүндө айтсаңыз, эмне болду ал черная дыра? Бизге кандай таасирин берип атат? Барбы, жокпу азыр уже? Жок, азыр көп деле неметкен жок, анткени плазма жабылды да. Уже жок баягы черная дыра, Да, азыр особо деле таасир бербейт го. Бирок магнитный буря усиливается. И дальше будет усиливаться. Дальше усиливаться. Анан анткени жер азыр башка, кандайча десем, башка зонага келди десем болот. Анткени биз баягы на задворках космоса болуп, эң алыскы баягы коронун ичине киргенде сарайлар турат го, ошол сарайдын эң түпкү жеринде турган болчубуз. Азыр галактикада. Галактика. Анан ошол галактика келатып, эми кичине баягы жарык зонага кирдик десем туура болот. Анан жарык зонага келгенден кийин караңгы нерселер бар, жашырылган нерселер бар, сыртка чыгыш керек. Ошол процесс болуп атат азыр. Жөнөкөй сөз менен айтканда, жөнөкөй аябай жалпак сөз менен айтканда. Жарык көзгө уруп атат. Жарык көзгө ургандан кийин агрессия болуп калышы мүмкүн. Анткени ичиңде капкара болсо, жарык эмесе көзүңдү эле жок, баары ачып жумасың. Вот как раз ошол процесс болуп атат. На эмоциональном, на психическом, обострение психических заболеваний болуп атат. Оорулардын обострениялары болуп атат. Азыр раковая система очень сильно метастаз болуп берилип атат, статистиканы караганда. Ошондо жер менен асман биригет деген сөздү кантип түшүнсөк болот? Алыстан баштайбы? Ушуну алыстан айтып, алыстан түшүндүрүңүзчү. Бул процесс эми 2000 жыл мурун айтылган десем деле туура болот, бирок бул процесс өмүр бою канча жер бар болсо, канча кылымдан бери жашаган болсо, 26 000 жыл, мындай айтканда. Это процесс перехода бир эмеден бир эпохадан бир эпохага где-то 25 950, 970, 920 там колебания болушу мүмкүн да. Ошол процесстерден бир зонадан экинчи зонага өтүү. По спирали эволюции, да? По спирали, да. Бул баягы ведический литературына караганда это Кали-юга, Сати-юга дегендей процесстер, бирок ал спираль менен биз кыймылдап атканбыз, көтөрүлүп атканбыз, баягы уровень сознания, аң сезим болуп калат. Жердин аң сезими?
жердин да жердин үстүндө жашаган Адам. жаныбарлардын да. Ошол ДНК эки эле жипче болгон. Азыр ДНК өзгөрүлүп атат. Эң аз дегенде 47 жипчеге чейин өзгөрүшү болушу мүмкүн. Бирок персонально индивидуально. Жер өзгөрүлүүдө Хиросима Нагасаки болгондо взрыв. Жер баягы өзүнүн ось деп айтып атпайбы, турган жеринен кичине смещение болуп кайра өзүнө турган. Вот ошондон баштап бул процесстер, ойгонуу процесстери башталды. Аябай катуу. Анан 80-чи жылдарда эсиңизде бар болсо, дискотека 80-х деген бар эмеспи? Ошондой элдер билеп, аябай позитивный настроймен, аябай эле секирип билип атпадык беле баягы жаш кезибизде дегенде. Ошол музыка менен жерге да таасир болду и адамзатка да таасир болду. То есть эмоция менен. Эмоция менен, да, чувство, эмоция ошол нерсе менен жер уже ойгонуп баштады. 86-чы жылы уже конкретно ойгонуу башталды. Анан бул өзгөрүүлөр 2012-чи жылы календарь майя деген сөз болду. Конец света деп айтылып атпады эле көп эле. Бирок акыр замандын убагында биз азыр как раз ошо переходдун убагында болуп атабыз. Именно азыр акыр заманда жашап атабыз да. Жок, 2012 жылы примерно по временному исчислению дегенде закончился период Кали-юга. Ну это тот самый, мен орусча эле кошутуп айта берейин, бул пинок такой был для пробуждения. Анткени бул тепки болгондо адамзат ойгонууга оңой эмес. Баягы караңгы нерседе отурганда көп жаш эле түшүп атты, көп баягы кордуктар болуп атты, жаман нерселер болуп атканда ошол негизи адамга баягы сабак катары тепки болуп, давай алга жыл. Ошондо жанагы согуштагы ошондой болду, Бул да бар, жөн болуп аткан жок. Бир согуш, пламен деп айтайын десем, туура эле, бирок бул божественная программа. С одной стороны божественная программа, с другой стороны это некий сбор урожая. Душ, так называемый гавах деп элдер айтып атышат. Ага токтош керек деле жок, анткени это такой период, когда баягы жакшы жандар керек. Жакшы көп сабактарды өткөн, көп тажрыйбалуу, ошондой жандар керек болгондо, ошондой нерселер болгондо, ошондой жандар кете беришет. Баягы на другой уровень перескакивать. Биз как раз азыр ошол убакытка келдик, когда мы находимся перед вот этим сбором урожая дегендей. Анткени тажрыйбалуу, аң сезимдүү, акылман, мудрый, да? Мудрый душалар көп эмеден өткөндөр, ошолор тиякта да керек. Анан ошондой нерсе болуп, баягы аң сезим менен, баягы вознесение деп айтылып атпайбы сөз. Ал үчүн сөзсүз өлүмгө барбаш керек. Анткени ушул эле жашоодо тазаланып, мээримдүү болуп, кечиримдүү болсоң, көп нерседен, жаман нерседен айрылсаң, алып салсаң, ошонун баарын, ошондо сен денеңде болуп эле, вот это вознесение болот. Анан элдин баарын коркутуу нерселер көп болуп атат, анткени мына гавах башталды, мына элдин баарын сбор урожая башталды, значит баарыбыз только өлүп ошо менен бүттү деген жашоо нерсе болбойт. Анткени бул көп убакыттан бери программа болду, коркунучка. Сен өлөсүң, болду, ошо менен бүттү жашоо. Негизи реинкарнация деген нерсе бар. Методикалар бар, ошол нерсени көрүп, кайсы жашоодо сен ким болуп, эмне болгуң келгениңди. Регрессология. Да, регрессивный гипноз. Ошол нерсе менен көп нерсени түшүнсө болот, бирок диндерде баягы илим десем болот, анткени дин аркылуу илим берилип атат да баары. Ошол нерсе менен адам вроде үйрөнүш керек, вроде билиш керек, но чек коюлгандан кийин адам ошол чектен чыга албай эле
тилекке каршы баягы берилип аткан маалыматты кабыл албай атат. Эмне үчүн биз азыр мындай сөз сиз баштадыңыз, аябай веселый убакытта жашап атабыз депчи. Анткени мына особенно акыркы жылдары 10 жыл деп коеюн, 2008-ден баштап аябай чоң поток илим берилип атат. Аябай чоң поток, прям токтоно албай турган поток болуп атат. Анткени поток деп айтып атам, анткени көп түшүп атат да. Кабыл алсаң, молодец, алга жылай бер. Кабыл албасаң, анда растворение кете бересиң. Бирок канчалык карабайын, канчалык байкабайын, азыр көп адамдар уйгунуп атат. Көп маалыматтарды кабыл алып атат. Каалайбызбы, каалабайбызбы? Бирок аябай уникальный заманда жашап атабыз. Анткени бул илгерки тажрыйба, буга чейин канча кылымдан бери жашап келаткан адамдардын тажрыйбасы, азыр адамдар ошол нерсени жашабаса деле, көрбөсө деле, бирок кабыл алып атат. Ошол нерсени кабыл алыш керек. Жашоо дальше болуна берет. Андан коркпош керек, анткени өлүм бул переходное состояние. Анткени баягы энергия токтобойт да эч качан, ал кыймылдап эле басып жүрө берет. Басып жүрө берет дегенде туура эмес болуп калды, бирок кыймылдай берет. Мисалы үчүн ошол эле сууну алсак, мындай карап турсам суу агып атат. Бирок муз болуп калышы мүмкүн. Муз эрип, анан кайнатсаң, ал буу болуп кетиши мүмкүн. Демек, бул просто сапат өзгөрүлөт. Мүмкүн баягы термин айтканда тягучесть меняется, өзгөрүлөт. Тягучесть, то есть же кою болуп кетет, же аябай мындай бош жумшак болуп кетет, же майдай болуп катуу болуп калат. Бирок кийин баягы өзгөрө эле состояние. Демек, өлүмдөн кийин өлдүм, болду, жашоо бүттү деген менен жашоо душа бесконечно. Азыркы заманда эң негизги суроо, максат десем болот. Жан катары сен кимсиң? Сен жансың же жан эмессиң? То есть пендечиликтен чыгып, биз уже башкаларды да жан катары кабыл алып, өзүбүз дагы жанбыз деген нерсе менен жашашыбыз керек, э? Жанып жашашыбыз керек. Дагы бир нерсе ушу боюнча айтсам, эмне кандай десем, кыргыздарда мындай жакшы сөз бар, 18 алам бар экен депчи. 18 000. 18 000. Бирок ар бир катмар десем болобу? Ошол ар бир катмар мурун бөлүнүп турган. Ким каяка батат, кайсы ким, ну как высокоэтажный үйдө карагандай, ар бир кимге кандай кабат берилсе, ошол кабатта жашайт да, этаж. Азыр болсо баары соединение болду. Агы да, карасы дагы, бүткүчтөрдүн баары чыкты сыртка, аннулируется, контракттын баары аннулирование болуп атат. Анткени баары бир эле тала десем туура эмес болуп калат, но поле. Орусча айтканда, ошол бир өсүмдүктөрдө отургузулган, ошол өсүмдүктөрдүн баарын чогултуу убакыт келди. Кара жагына кетеби, ак жагына кетеби, максат бир эле. Так, ошондо асман менен жер биригет деген ушулбу? Асман менен жер биригет дегенде, это баары бирдикте, бөлүнүү жок, биримдикке келүү, целостность, сохранение. Демек, табият менен духовное и материальное бирикти деген сөз да. Бизде азыр айырмаланып только материальный кабыл болчу. Только материальный жагынан, материяда, физикада мындай экен. Адамды да ушундай кабыл алчубуз да. Медицина жагынан деле только анатомия катары эле кабыл алчу. Ошол эле философияда мындай суроо бар эмес беле? Что первично, да, идея или материя дегенде. Даже философтор ошол суроого баягы канча кылымдан бери, Аристотельден бери, Парацельстен бери келаткан суроолор жооп тапчу эмес.
кандайча эмнеси биринчи болгон. Однозначно биринчи идея анан только материя болду. Анткени азыр мына могу энергетика жагынан караганда деле кечээ деле эфирде айтылган, энергия өзү менен өзү проявление болбойт. Анткени баягы жылан жипчидей болуп, ДНКчы жылан жипчидей болуп, биринчи келаткан жыланды информация полностью аркынан келаткан энергиянын полностью информация ушу биринчисинде болот да. Анан баягы ийик деп атпайбызбы? Ийикке жиптер айланып, анан тоголоп клубок болуп калат го. Ошол клубок болгондо гана анан энергия материализация болот да. Ага чейин энергия көзгө көрүнбөйт. Бүгүнкү күнү ошол процесс болуп атат. Тез болуп атат. Ускоренно, анткени убакыт сжато, аябай сжато очень. Минимальный размерге чейин аябай. Азыр керек болсо кварт, электрон, электриного чейин аябай сжатый процесстер болот. То есть атом молекула это уже чоң. Азыр квантовый нерсеге өтүп атабыз. Көз карашыбыз өзгөрүлүп атат. Физически денени карасак, гипофиз жакта нерселер аябай көп өзгөрүүлөр болуп атат, информация, маалымат тез кабыл алынат, баягы берилип аткан билим ошолор тез кабыл алып атабыз. Зрительный нерв көздө мурун слепой пятно болчу, жабык болчу көз. Только биз астына эле көрүп, анан мындай көзүбүздүн астыбызда эмне болгон, ошол эле линейне көрүнчү. Азыр болсо чокуң менен эле караса болот, арткы менен эмеси мененчи. Демек, баягы көз карашыбыз, мисалы үчүн ситуация болуп атат, какой-то бир окуя болуп атат. Биз карасак, бул күнөөлүү эмес деген эле чеччүбүз. Азыр болсо ошол бүт тармактарынан карап, на самом деле эмне болду? Мүмкүн бул күнөөлүү деп айтып атабыз, бирок на самом деле күнөөлүүбү, мүмкүн мунун артында дагы бир какой-то себептер барбы деген нерсе ошол түшүнүк более многомерный, борсок иштеп калды деп атпаймынбы? Ромб. 3 илтик кошулганда ошол ромб болуп иштеп башталып атат. Анткени объемный, многомерный көз караш болуп башталды. Анткени биз квантка өтүп атабыз. Демек, бул медицинаны, мисалы үчүн, ошол эле медицинаны биз анатомия катары эле карашыбыз. Биякта мышцалар, биякта суставдар, биякта кан тамырлар жылып атат. То есть физически эмне болуп атканын көргөнбүз. Азыр болсо жер менен асман бириккенден кийин адамды биз дене катары эмес, инсан дейби, ошо инсан катары кабыл алабыз. Анткени денеден башка, мисалы үчүн ошол эле ооруларды караганда, себеп эмне үчүн бул оору пайда болду, кандай ойду кетирдиң деген баягы толук нерсе, баягы аарулук нерсе менен, сезим менен жашоо болуп ошого өтөбүз да. Сон. Бул маекти дагы улантайлы ошо эже. Чоң рахмат сизге. Сүйүү, мээрим, ыраазычылык бар болуңуз.